Урматтуу көрүүчүлөр, бул мен маңдайымда отурган Бакыт деген майке Кыдыров дедиңизби, фамилияңызды Кыдыров. Ош облусунун Мады деген Кара Суу районуна караштуу Мады айылынан болот экен. Бизге мына ушул Бакыт байкенин эжелери, карындаштары, ушул Россия жергесинде иштеп жүрүшкөн тааныш туугандары деп коелу, мисалы карындашыңыз, ушул суранды эле эжеңиз болот экен, эжеңиз мына өмүрзак ушул жалпы эл журтка ушундай бир пайдалуу жумуштар жасап жүрөсүңөр, жалпы эле журналисттер, ошонун катарында сен, ушул агам, иним ооруп жүрөт бир топ жылдан бери. Азыр болсо акыбалы дагы оорлошуп күндөн күнгө врачтар дагы ушул диагнозду коюшуп, дарылансын, тезирээк ушундай акча топтосун деп, акча топтосун дегенин дагы баса бир айтайын. $15.000 тегерегинде каражат керек экен. Сиздин ооруңуздун диагнозу кандай, Бакыт байке? Нервтен деп атат. Нервтен деп атабы. Ошого эми нервти калыптандыруу же ошол оорунун аты эмне экен бул оорунун аты? Бул нервтен деп нетип атат. Эми ушу менин үстүндө кан тамырлар ошол жерде эми бул медиктердин айтышына караганда кысып калганбы же көп чоңоюп кеткенби өздөрү билет экен. Бирок ошого карап туруп жанагындай стенд коебуз деп нетип атышат. Стендти бир өзү $2,5 миң дегендей кылып атышат. Азыр врачтар өздөрү билбейт экен, муну качан койгондо анан кийин билинет экен. Ошондо бирөө кетип калабы, экөө кетип калабы, үчөө кетип калабы, ошону точно айта албайт экен да. Ошого карап анан кийин биз ошо кыргыз элинен ошо тууган урук, дос жар, эл журт ушулардан суранып кетер элек, ошо кичине жардам кылып койсо деп. Бул алги күтүлбөгөн нерсе болуп калды. Эгер мурундан ушундай болуп жүргөндө биз буга чейин ошол акчаны топтоп коебу элек деген нерсе болуп калды. Анан ошого карап туруп ушундай бир сураныштарды суранып коелучу, ушу эл журт кичине жардам кылабы деген үмүттө ушундай нерселерди кылып отурабыз. Азыр пока биздики белгисиз болуп атат. Анан кийин мен дагы бир нерсе айтып кетерим. Бул мурунтан болуп жүргөн мынчалык болгон эмес. Эч ким билген эмес. Менин тууган урук, мынау жанымда жүргөндөр да билген эмес. Мен кокус ошентип мындай бетим титиреп, нетип ооруп калганда тетире карап туруп, анан кийин кайра басылганда кайра балдарга карап сүйлөшүп, же бирөө менен сүйлөшүп турсам, ошондой акыбалга да жүргөнмүн ушул кезге чейин. Азыр эми жакында ошо приступ берип, нетип анан врачтарга кайрылсак, тез аранын ичинде бүтүрүш керек болуп атат. Анан эгер болбосо ушу жанагы майып болуп каласыңар деген меме чыгып атат да. Мисалы бир жер иштебей калып, же бир жагы азыр эми ушундай оорулар болуп атат. Кыргыз элинде өзүбүз деле көрүп жүрөбүз. Канча адамдар ушундай меме алып болуп атат. Менин оюм ушул алдын ала алып койбогондуктан болуп атса керек дейм ушул нерселерди бүт. Ошого мен өзүм аракетим алдын ала кылайын деп, анан ушу жетишпегендиктен ушу кыргыз эли менен тууган урук, дос жар ошолордон суранып кетип отурам азыр. Канча керек дейт эми, мисалы ушул сиздин денсаулыгыңызга? Азыр менин мемеме караганда ошо $8,000 $15,000 чейин. Мунун мемеси азыр алдын ала билинбейт экен. Канча коюлуп, эми канча баягы стенти коюлуп калганы. Ошого мынандай примерно сиздики ушуга барып калат деген нерселер айтылып атат. Бул дартты Кыргызстанда эле жеңсе болот экен, ушул жактагы эле дарыгерлер менен күрөшүп. Эми бизде да бар экен. Бизде мына Ошто бар экен бир жерде. Бишкекте бар экен. Анан азыр биз мына Ошко эле сүйлөшүп меме кылып атабыз эми.
Куда кааласа ушундай жардам болуп, кичине ушу жетерлик болуп берсе, сразу барып жатып ушу айыгып кетсек, ушу элиме рахмат айтат элем кыскасы. Бул мурда бир удар жегенсизби же бир сокку жегенсизби мурда жаш кезде? Эми муну мен мурун эле ушундай башталганда бир жанагы мына Юрпага баягы томография деген бир мемеси бар экен, ошого түшкөндө врачтар ушундай тубаса болуп калыш керек, бул ошо менен кете бериш керекпи деген ойдо болуп, анан кийин дары жазып берген. Ал дарыны ичип жүргөм. Акыры анан бир малда жоголуп кеткен кезде мен ал дарыны таштап койгом, ичпей койгом. Кийин анан дагы бир пайда болгондон кийин анан баштадым. Ушу күнүнө бирден ичип коет элем. Азыр кечеги врачтардын айтканына караганда мен строго күнүнө 3 маал ичип турушум керек болуп атат. Себеби ошону келтирбей турушум керек болуп атат. Азыр биягы ушунча баягы коркунучтуу мемесине жетип калган деген акыбалда турам да. Бакыт аке, мындай да ошол оорунун бир аталышы бар бекен, мисалы үчүн ошол эмне деп атады ошол диагнозду? Эми же бул ошол врачтар аракетке кире баштагандан кийин анан билинет бекен бул оорунун кандай атала турганы? Бул оорунун эң мемеси ушул жана кан тамырлар барып ушу бири-бирине тиешип калабы менин оюм, же ушундай бир чоңоюп кетеби, кыскасы жанагы кан тамыр кан коюлганда кысылып ошол приступ берет деген түшүнүктө болуп калдым мен. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Бакытбай экебиз дагы агынан жарылып, өзүнүн оорусунун тарыхындагы кошо айтканча, анан азыркы күндө ушул акыркы чекке жетип калыптыр. Эгерде буну алдын албасам, айыптыкка алып барышы мүмкүн деген ушунун өзүнүн маалыматтарын айтып атат. Азыр бул экранга биз телефондорун да жазып чыгарабыз, өзүнүн реквизиттерин дагы жазып чыгарабыз. Баардык колдон келген, ушу колдойм деген кайдыгер карабаган инсандар Бакытбай экеге жардам колун сунуңуздар. Бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы ушул дүйнө боюнча азына кыргыздардын деле саны бир топ болуп калды. Четте жүргөн мекендештерибиз да кайдыгер карабай ушул алдыдагы телефондорго Мбанк аркылуу, ушул реквизиттерге аркылуу анан өзүнүн жеке номерлерине чалып да байланышып жардам колун сунсаңыздар болот. Мына орозо дагы жакындап калды, 1 ай убакыт калды. Алланын ыраазычылыгы үчүн мына ушундай материалды чыгарууга туура келди. Ар бир берген жардамыңыздар Аллах алдында сооп иретинде жазылат деген терең ишеничтебиз. Бакытбай эке, Кудай буйруса, мына ошо эли журт көрүп аткандагылар баардыгы бул маселеге, бул сиздин тагдырыңызга кайдыгер карабайт. Өзгөчө кыргыз эли өтө мындай оор күндөрдө бири-бирине ушундай мээримдүү, кайрымдуу болорун дагы унутпайлы. Боорукер эл болобуз дегендей. Ошон үчүн өзүңүздүн баягы нерв жактан ооруп аткан ооруңузга дагы мисалы бул сиздин кайрылууңуз дагы бир жолдо калбайт, сөзсүз түрдө колдоого алынат деген ойдо өзүңүз да кенен чонун сезип туруңуз. Кудай буйруса, мына ушул жалпы кыргыз эли менен биргеликте, боорукер адамдар менен биргеликте бул ооруну жеңебиз деген чоң ишеничтебиз, үмүттөбүз. Кызарат болбой, өзүңүздүн ден соолугуңузду жакшы карап туруңуз, Рахмат жан. Рахмат жан. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул Бакытбай эке жайгашкан батерге келип, мына өзүнөн маек алдым. Дагы бир жолу кайталап коеюн, мисалы ушу жогоруда айтылган жазылган, экранга жазылган телефондорго чалып колдоо көрсөтүңүздөр. Баарыбыз Кудай буйруса бириксек, бири-бирибизди колдосок, бир эле Бакытбай эке эмес, ушул Бакытбай эке өңдүү ооруп аткан адамдарга жардам бере алабыз. Аллахтын алдында көптөгөн чексиз соопторду алабыз деген үмүттөмүн.